бүгүн кайгылуу кубанычтуудай кайгырып кайыпкай күч алгандай келене санааттарды капаланып бүгүнкү абалына буч алганда булкунуп буулук атал түндөрү кээде тынчып калат кайраттан эскерип канча сонун күн өткөнүн. Көлдү алыстан карасаң көк болуп турат, жанына келе карасаң жашылдана түшөт. Суук болуп шамал болуп чаңдаганда көл бозоро түшөт. Көлдүн туйнуктугунан куму ташы көрүнүп турат. Жээгинен бассаң ботуңду yüзгөнсүйт. Көлдүн туйнуктуулугу көздүн жашына окшош жана туздуу таамданат. Көл кышында тоңойт, ошондуктан ысык көл деп атап коюшкан жок. Чынында андай эмес. Илгери түрк тилинде ысык деген сөз ыйык деген маанини билдирип турган. Ошондуктан ата-бабаларыбыз ысык көл деп атап койгон. Көлдүн узундугу 178 километр, туурасы 60 километр, эң терең точкасы 668 метрге чейин жеткен. Кыргызстанда 2000ге жакын көл бар. Анын ичинен касиеттүү ысык көл кооздугу менен өзгөчөлөнгөн. Ошондуктан ысык көлүбүздү таза сактайлы.